Мухаммед Сириядагы жаңжалдан качып, Кыргызстанга жер которгон. Ал 7 жыл мурун башпаанек сурап кайрылгандардын бири. Жить нормально, потому что сейчас Кыргызстан. Жашообуз жакшы. Кыргызстан биздин мекенибиз болуп калды. Менин бул жакта жумушум бар. Балдар мектепке барышат. Тынчтыкта жашайбыз. Кыргызстанга башпаанек берген үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Кыргызстанды өзүмдүн мекенимдей, жеримдей, элимдей көрөм. Менде бул жакта баары жакшы. Кыргыз эли боорукер экен. У меня все в порядке, здесь люди очень добрые. Мухаммеддин Сирияда 2 уулу калган экен. Чет жерде жүрүп, неберелүү дагы болгон. Бирок 7 жылдан бери өлкөсүнө кайта албай келет. Сирияда абал дагы деле курч болгондуктан, уул келиндерин Кыргызстанга алып келүүнү каалайт. Кыргызстан жана башка мамлекеттерде качкын макамын алгандарга мамлекет колдоо көрсөтөт. Көрсөтүлүүчү биринчи жеңилдиктердин катарында бул жарандык маселеси турат. Качкын макамын алган чет өлкөлүк жарандар 3 жылдан кийин Кыргызстандын толук кандуу жараны боло алат да. Андан сырткары качкындардын балдарын орто мектептерден билим алууга дагы Кыргызстандын жарандарындай эле укугу бар. Медициналык жактан болсо бизге УВКБОн дайыма жардам берип келет. Ошолордун көмөгү менен баягы медициналык жардам алууга мындай жакшы шарттар түзүлгөн да. Кыргызстанга негизинен Ооганстандык качкындар көп кайрылат. Өлкөдөгү 287 качкындын 87си Ооганстандан аргасыз жер которгон кишилер. Сириядан болсо 70 адам кайрылган. Ошондой эле Украина, Тажикстандан келгендер дагы бар. Дүйнөдө болсо 20 жылдын ичинде качкындардын саны 2 эсеге өстү. Согуш же куугунтуктун айынан күнүгө 37 000 киши аргасыз жер которот дейт Улуттар уюму. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар агенттиги 65 миллиондон ашуун адам согуш же куугунтуктун айынан өз өлкөсүнөн аргасыз жер которгон деп эсептейт. Бул көйгөй дүйнөдөгү ар бир мамлекетке таасир этти. Улуттар уюмунун баяндамасында өз үйүн, өлөң төшөгүн таштап, качкынга айлангандар өткөн жылга салыштырмалуу 2,3 миллион кишиге көбөйгөнү айтылат. Ошондой эле уюм дүйнөлүк тенденцияны эске алып, алдыдагы жылдары жаңжал менен куугунтуктан качкандардын саны мындан дагы өсөт деп эскертүүдө.